Саламатсыздарбы? Silkway телеканалынын эфиринде New Time программасы. Биз сиздерге ушул аптадагы Казакстан, Борбордук Азия жана дүйнөдөгү эң маанилүү жаңылыктар жана окуялар тууралуу айтып беребиз. Көңүл борборунда саясат, экономика, коомдук жана маданий жашоо, ошондой эле таасирдүү атамекендик жана чет элдик серепчилердин пикирлери. Мен Нурбек Маджани бүгүнкү чыгарылышта. Казакстан 2026 жылды санариптештирүү жана жасалма интеллект жылы деп жарыялады. Бул багыт өлкөнү кантип өзгөртөт? Италиядагы Олимпиадага бир айдан аз убакыт калды. Кышкы 4 жылдык оюндарында Казакстанды кимдер таанытат? Александр Бублик Гонконгдогу турнирден жеңүүчүсү болуп, Казакстандын тарыхында биринчи жолу ATP рейтингинде топ 10го кирди. Алдыда кененирээк. 2026 жыл Казакстанда санариптештирүү жана жасалма интеллект жылы деп жарыяланды. Президент Касым-Жомарт Токаев тиешелүү жарлыкка кол койду. Бул жасалма интеллектти улуттук экономикага тереңирээк интеграциялоонун далили. Мамлекеттик кызматтар менен өнөр жайдан баштап билим берүү жана стартаптарга чейин санариптик чечимдер келечек болуудан калып жаңы нормага айланууда. Санариптештирүү Казакстанды лидерлердин катарына кантип чыгарат? Кийинки сюжетте кененирээк. Мамлекет башчысы өлкөнүн өнүгүүсүнүн так багытын, санариптик дүйнөгө карай багытын белгиледи. Казакстан көптөн бери өзүнүн атаандаштыкка жөндөмдүү жолун издеп келет. Президент бул маселеге жыл башынан бери, жаңы жылдык кайрылуусунан баштап бир нече жолу токтолду. Мен быйылкы кайрылуумда санариптик мамлекет болушубуз керектигин жарыяладым. Ошондуктан кийинки жылды санариптештирүү жана жасалма интеллект жылы деп атоо тууралуу чечим кабыл алдым. Алдыңкы технологиялар өлкөнүн бардык тармактарындагы дараметин күчөтүүгө жол ачат. Элибиздин барлык саладагы алуетин арттырууга жол ачпак. Жергиликтүү басылмалардын бирине берген маегинде президент бул процессти модернизациянын жаңы этабы деп атады. Бул этап өлкөнүн бардык тармактарын камтыйт. Бүгүнкү күндө министрликтер менен мамлекеттик органдардын ишине жасалма интеллект чечимдерин киргизүү программасы колго алынды. Мамлекеттик органдар өз чат-ботторун түзө алышат, же тапшырмаларды автоматташтыруу үчүн даяр үлгүлөрдү колдоно алышат. Жыл аягына чейин системада 50гө чейин жасалма интеллект ишке киргизилет. Ошол эле учурда айрым функцияларды жасалма интеллект аткарса дагы жоопкерчилик кызматкерлерге жүктөлүп кала берет. Я всегда говорю о том, что искусственный интеллект – это не финальный степ в принятии решений. То есть любой... Мен ар дайым жасалма интеллект чечим кабыл алуунун акыркы кадамы эмес экенин айтып келем. Башкача айтканда, жасалма интеллекттин жардамы менен түзүлгөн ар кандай өнүм, маалымат, тексттик документ сөзсүз түрдө адам тарабынан кайрадан текшерилиши керек. Кол коюунун же чечим кабыл алуунун алдында баары бир негизги жоопкерчилик адамда калат. Жасалма интеллект адамдын ассистенти, жардамчысы. Ал жумуш процесстери менен бизнес процесстерин тездетүү, жакшыртуу, оптималдаштыруу үчүн түзүлгөн. Бирок ал адамдын ордуна чечим кабыл алуучу катары түзүлгөн эмес. Но ни в коем случае он не создан автономно для того, чтобы принимать решения. Казакстандын улуттук жасалма интеллект платформасы колдонууга оңой болгон интуитивдик интерфейс менен иштелип чыккан. Улуттук стратегия өлкө экономикасынын негизги кыймылдаткыч күчү болгон өнөр жайды да чыңдоого багытталган. Ал металлургия менен унаа жасоодон баштап химия өндүрүшүнө чейинки ишканалардын натыйжалуулугун жогорулатуучу жана квалификациялуу адистерге жаңы суроо талапты жаратуучу санариптик инструменттерди жигердүү киргизүүгө байланыштуу. Если идти не только промышленность, Жалпысынан алганда Казакстанда гофтех, финтех жана көптөгөн артех багыттары абдан жакшы өнүгүп келет. Анын ичинде өнөр жай дагы бар. Анткени санариптик чечимдерди колдонгон миңдеген ишкана Казакстанда алдыңкы технологиялык чечимдерди программалык камсыздоону орното ала турган адистердин белгилүү бир базасы бар экенин айтышат. Буга Казакстанда роботтарды кеңири киргизип жаткан Vexer сыяктуу компаниялар далил. Алар ушул багытта эл аралык өнөктөштөр менен биргеликте роботтарды өндүрүш процессине массалык түрдө киргизип жатат. Очень хорошо внедряет роботов в производственном процессе. Бул тармактарда иштөө үчүн атайын билимдер керек. Казакстанда жасалма интеллект университети түзүлөт. Жаңы окуу жайы Алем AI экосистемасынын бир бөлүгү болуп, алдыңкы чет элдик жогорку окуу жайлары жана компаниялары менен кызматташтыкта өнүгөт. Бүгүнкү күндө эле жасалма интеллект боюнча курстар 95 жогорку окуу жайында окутулуп, окутуучулардын жарымынан көбү жасалма интеллект жаатында квалификациясын жогорулатты.
Негизги максат профессор окутуучулар курамын жасалма интеллект жаатындагы квалификацияны жогорулатуу программалары менен 100% камсыз кылуу. 100 000 студентти камтыган AI сана программасынын кийинки этабын баштоо. 3 жана 4 этаптарда 1,5 миң долбоор акселерациядан өтүп, Астана хаб базасында рынокко чыгууга даярдык деңгээлине чейин жеткирилет. And as the demand for the tech skills grows, Kazakhstan is also actively competing for talent. Технологиялык көндүмдөргө болгон талаптын өсүшүнө байланыштуу Казакстан да таланттар үчүн глобалдык күрөшкө түштү. Санарип экономиканы өнүктүрүп жаткан көптөгөн өлкөлөр сыяктуу республика санарип көчмөндөргө арналган визалык программаны ишке киргизди. Ошол эле учурда жергиликтүү ишкерлер да өлкөнүн беделин түзүүдө. Жалпы куну $1 миллиард ашкан казакстандык стартаптар дүйнөлүк рынокко чыгып, эл аралык рейтингтерде көч баштап келет. Серепчилердин белгилешинче, бүгүнкү күндө Хайлсфилд долбоору кино өндүрүү тармагындагы жасалма интеллект чечимдеринин негизги куралдарынын бирине айланган. Эл аралык деңгээлде таанылган долбоорлордун арасында англис тилин үйрөнүүгө арналган Алем платформасы, машиналык окутуу модельдерин камсыз кылган Deep Infra, ошондой эле Valinor Discovery биотехнологиялык стартабы бар. Multimodal machine learning models. And these are only few examples. The list continues to grow rapidly. To sustain this momentum, the country's Өнүгүү темпин сактап калуу үчүн өлкө билим берүүгө жана санариптик инфраструктурага инвестиция салууда. Менин артымда глобалдык технологиялык коомчулукту өлкөгө тартуу куралы жана жогорку технологиялар тармагында лидерлердин жаңы муунун калыптандырууга негиз болгон Алем AI турат. Лабораториялар, университет программалары жана иштеп чыгууларга арналган 7 кабаттуу имарат Казакстан өзүн жасалма интеллект негизиндеги дүйнөлүк өнүгүүнүн жаңы баштоочусу катары кабар берет. Альмира Амиров, New Time. Альмира Амиров, New Time. Глобалдык контекстте абал башкача көрүнөт. Мисалы, Илон Масктын Grok чат-ботуна тыюу салуулар жана иликтөөлөр болду. Себеби анын жасалма жана ылайыксыз сүрөттөрдү жаратышы коомдук коопсуздук жана балдарды коргоо жаатында тынчсызданууну жаратты. Биринчилерден болуп Индонезия жана Малайзия бул сервиске кирүүнү токтотту. Ал эми Улуу Британияда текшерүү башталды. Башка жөнгө салуучу органдар дагы кырдаалдын өнүгүшүнө көз салып турушат. Ал ортодо Казакстан башка ыкманы тандады. Тобокелдик күтүүнүн ордуна бийлик жасалма интеллект үчүн алдын ала укуктук базаны даярдады. Grok көбүнчө рыноктогу эң эркин чат-боттордун бири катары аталат жана дал ушул эркиндик талаш-тартыштардын негизги булагы болуп калды. Бир катар өлкөлөрдө ал зыяндуу мазмунду түзүү үчүн колдонулуп жатат деп айтылууда. Ылайыксыз сүрөттөрдөн баштап сырткы көрүнүштү бурмалоого чейин. Бийлик бул көйгөйдү коомдук коопсуздук жана балдарды коргоо маселеси катары карап жатышат. Талдоочулар Grok'тун эмне үчүн мындай иштеп жатканын түшүндүрүштү. Grok'ка катышты дау-дамайдын бир нече себеби бар. Биринчиден жасанды интеллект. Grok'тун тегерегиндеги талаш-тартыштарды түшүндүргөн бир нече себеп бар. Биринчиден, жасалма интеллект системалары дагы эле иштеп чыгуу стадиясында. Демек, алардын кибер коопсуздугу дагы өнүгүп жатат. Натыйжада мындай системаларды коргоо азырынча жеткиликтүү эмес жана аларда аялуу жерлер сакталып калышы мүмкүн. Экинчиден, ар дайым мындай аялуу жерлерди издеп, аныктап, анан кыянаттык менен пайдаланган адамдар болот. Үчүнчүдөн, ири IT компанияларынын ортосунда катуу атаандаштык жүрүп жатат. Рыноктогу үлүш жана кардарлар үчүн күрөштө алардын ар бири өз өнүмдөрүн жагымдуураак кылууга аракет кылат. Көбүнчө колдонуучуларга жагуу жана атаандаштыкка жөндөмдүүлүктү сактоо үчүн чектөөлөрдү бошоңдотот. Нарык клиенттер үчүн ар бир компания нарыкка жагуу үчүн, клиенттерге жагуу үчүн өзүнүн товарларына чектөөлөрдү азайтууга. The AI problem has moved far beyond isolated. Жасалма интеллект маселеси айрым техникалык мүчүлүштүктөрдөн ашып кетти. Бүгүнкү күндө ал барган сайын улуттук коопсуздук маселеси катары каралууда. Казакстан жасалма интеллектти жөнгө салууда, системалуу ыкмага өтүүдө, ушул айда жасалма интеллект жөнүндө жаңы мыйзам күчүнө кирет. Президент кол койгон документ жасалма интеллектти иштеп чыгуу жана колдонуу боюнча так эрежелерди киргизет. Мыйзамдын негизги принциптери жарандардын коопсуздугу, алгоритмдердин ачыктыгы жана нейрондук тармак системаларынын ишинин кесепеттери үчүн жеке жоопкерчилик. В первую очередь можно подчеркнуть, что закон. Биринчи кезекте мыйзам жасалма интеллект массалык инфраструктурага айланганга чейин кабыл алынганын белгилей кетүү керек. Системанын жашоо циклинин бардык этабында окутуудан баштап эксплуатацияга чейин тобокелдиктерди башкаруунун милдеттүү процедуралары киргизилген. Коркунучтарды баалоо жыл сайын жаңыланып турат жана мамлекеттин жасалма интеллект системаларын токтотууну
талап кылууга укугу бар. Мындан тышкары жогорку тобокелдиктеги ишенимдүү жасалма интеллект системаларынын тизмесин түзүү жана мындай системаларды бул функциялар боюнча жана тыюу салынган мүмкүнчүлүктөрдүн бар жогу боюнча милдеттүү түрдө аудиттен өткөрүү механизми түзүлдү. Бул эң кооптуу алгоритмдер боз зонада иштей албайт дегенди билдирет. Мамлекеттин негизги милдети тыюу салуу эмес, коопсуздукту камсыз кылуу. The key concept of the law is a risk-based Мыйзамдын негизги концепциясы тобокелдикке багытталган мамиле. Жасалма интеллект системалары төмөн, орто же жогорку тобокелдикке ээ деп классификацияланат. Ар бир категория көзөмөлдөө жана коргоо боюнча ар кандай талаптарга ээ. Жарандар жасалма интеллект менен качан иштешип жатканын, алардын маалыматтары кандайча иштетилип жатканын жана автоматташтырылган чечим кандай кесепеттерге алып келиши мүмкүн экенин билүүгө укуктуу болот. Синтетикалык контент сөзсүз түрдө белгилениши керек. Жасалма интеллекттин зыяны үчүн жоопкерчилик системалардын ээлерине жүктөлөт. Алар коопсуздукту камсыз кылып, жарандык мыйзамдардын чегинде зыяндын ордун толтурушу керек. Башкача айтканда, Казакстан жасалма интеллект өнүгө турган системаны түзүүдө, бирок ачык айкын эрежелердин чегинде жана жарандарды реалдуу коргоо менен. Максаты аны коопсуз жана жоопкерчиликтүү курал кылуу. to ban AI, but to make it safe and responsible tool. Similar Дүйнө жүзү боюнча жасалма интеллект жаатында ушундай эле ченемдик база пайда болууда. Мисалы Түштүк Корея бир жуманын ичинде жасалма интеллект жөнүндө мыйзам киргизүүнү пландаштырууда. Европа биримдиги дагы жасалма интеллект жөнүндө акт кабыл алды. Эп эрежелерине ылайык компанияларга тыюу салынган жасалма интеллект системаларын колдонгону үчүн 35 миллион еврога чейин айып салынышы мүмкүн. Азыр сиз оригиналдуу аудио жана видео жазууну көрүп жатасыз. Бирок заманбап технологиялар менен сиз жасалма интеллекттин жардамы менен түзүлгөн менин аватарымды же ал тургай дипфейкти оңой эле көрө алмаксыз. Эгерде мындай видео тиешелүү белгилөөсүз таратылса, бул башка адамдын атын жамынуу фактысы катары каралып, кылмыш жоопкерчилигине алып келиши мүмкүн. Мына ошондуктан жасалма интеллектти жөнгө салуу абдан маанилүү. Мыйзам адамдарды алдамчылыктан жана башка санариптик коркунучтардан, анын ичинде кибер кылмышкерлер тарабынан түзүлгөн схемалардан коргоого багытталган. Альмира Миров, New Time. Ержан Казакхан эки тараптуу кызматташтыктын актуалдуу маселелери боюнча АКШ менен сүйлөшүү процессинде Казакстандын президентинин өкүлү болуп дайындалды. Тиешелүү буйрукка Касым-Жомарт Токаев кол койду. Бул тууралуу Акордода маалымдалды. Учурда Ержан Казакхан Казакстандын БУнун Женевадагы бөлүмүндөгү жана башка эл аралык уюмдардагы туруктуу өкүлү болуп иштейт. 1989-жылдан бери ал бир катар жогорку дипломатиялык кызматтарды ээлеген. Анын ичинде Казакстандын тышкы иштер министри, ошондой эле АКШдагы жана Улуу Британиядагы элчилик кызматтарын аркалаган. This week, several major projects were announced across Central Бул Asia. аптада Борбордук Азия өлкөлөрү бир катар ири долбоорлорду жарыялады. Сөз жаңы автоунаа жолдорун куруу жана аба каттамдарын түзүү, ошондой эле эл аралык транспорттук коридор менен жашыл суутек өндүрө турган мега долбоорду ишке кошуу жөнүндө болуп жатат. Саясий талдоочу Ожет Шегирбаев менен Көңүл чордонунда Борбордук Азия рубрикасында кененирээк. Ожет, сизди көргөнүбүзгө кубанычтабыз. Analyst Ojed Şegirbayev. Ojed, welcome back. Рахмат Нурбек, мен дагы кубанычтамын. Ojed, transport. Үстүбүздөгү аптанын аймактык күн тартибинде транспорттук байланыш жана энергетикалык коопсуздук маселелерине басым жасалды. Казакстандын Ысык көлгө жол салуу пландарын тартып, Өзбекстандын жашыл суутек өндүрүү долбооруна чейинки демилгелер аймак үчүн канчалык маанилүү? Central Asia as a whole. Бул долбоорлор аймактык интеграцияны бекемдөөгө, багыттарды ар тараптандырууга жана энергетикага инвестиция тартууга багытталган. Аларга кыскача токтоло кетейин. Let me walk you through the key developments. Kazakhstan has established an interagency working group to implement a project to construct a new highway linking Almaty and Issyk-Kul, which is expected to nearly halve the travel. Казакстанда Алматы менен Ысык көлдү байланыштырып, көлгө жолду дээрлик 2 эсеге кыскарта турган жаңы автожол куруу долбоорун ишке ашыруу боюнча мекемелер аралык жумушчу топ түзүлдү. Жумушчу топтун курамына Улуттук экономика министрлигинен, Экология министрлигинин, Транспорт министрлигинин, Чек ара кызматынын жана Атамекен ишкерлер палатасынын өкүлдөрү кирди. Магистраль Кордай жана Бишкек аркылуу өткөн 460 чакырымга жакын аралыкты камтыган учурдагы маршрутка альтернатива катары каралууда. Азия өнүктүрүү банкы тарабынан сунушталган вариант жолдун Узун Агаш жана Гемин аркылуу өтүшүн, ошондой эле аралыкта 277 чакырымга чейин кыскартууну болжолдойт. Анын 127 чакырымы Казакстанга, 150 чакырымы Кыргызстанга туура келет. Маршрутту ишке киргизүү үчүн учурдагы инфраструктураны модернизациялоо талап кылынат. Казакстанда 80 чакырымга жакын жолду, Кыргызстанда 6 чакырымга жакын жолду реконструкциялоо пландаштырылууда.
Техникалык экономикалык негиздемени аяк 10 айына чейин аяктоо каралган. Документ трассаны, анын категориясын, трафиктин болжомолдоолорун, каржылык модельди жана мүмкүн болгон тарифтерди аныктайт. Негиздеме бекитилгенден кийин тараптар курулуш боюнча акыркы чечимди кабыл алат. Мында каржылоонун негизги механизми катары мамлекеттик жеке өнүктүштүктү каралууда. Белгилей кетсек, эки өлкө тең ИАЭПке мүчө. Долбоор жүргүнчүлөрдүн агымын көбөйтөт, туризмди колдойт жана Казакстан менен Кыргызстандын ортосундагы ишкердик активдүүлүктү күчөтөт деп күтүлүүдө. Both countries are members of the Eurasian Economic Union. Combined with a shorter route, this is expected to boost passenger traffic between Kazakhstan and Kyrgyzstan, support the development of the regional tourism industry, and enhance overall business activity between the two countries. Kazakh Airlines Flyyarstan has announced Казакстандык Flyyarstan авиа компаниясы 2026 жылдын жайкы мезгилинде Ысык көлгө каттамдарды кайра жандандырат. Алматы Ысык көл Алматы багыты боюнча каттамдар Кулжа айынын 18-нен башоона айынын 30-на чейинки жумасына 2 жолу бейшемби жана жекшемби күндөрү аткарылат. Билеттердин баасы $47 башталат. Биринчи түз рейс былтыр теке айынын 3-үндө башталган. Маршруттун кайра жанданышы аймактагы эң таанымал курорттордун бирине жеткиликтүү авиа каттамдарга болгон туруктуу суроо талапты чагылдырат. to one of the region's most popular resort destinations. The Republic of Tajikistan is initiating a large-scale project to create a new freight route that will connect. Тажикстан өлкөнүн негизги аймактык өнүктөштөр менен байланыштыра турган жаңы жүк ташуу маршрутун түзүү боюнча масштабдуу долбоорду демилгелеп жатат. Транспорттук коридор Өзбекстан, Түркмөнстан жана Ирандын аймактары аркылуу өтүп, Кияга түз чыгууга мүмкүндүк берет. Маршруттарды диверсификациялоо улуттук логистикалык системанын туруктуулугун жогорулатууга багытталган. Долбоор эл аралык конвенцияларга жана өкмөттөр аралык келишимдерге ылайык ташуулардын сапатын жакшыртууга жана туруктуу жеткирүү чынжырларын камсыздоого багытталган. Бүгүнкү күндө Тажикстан транспорттук байланышты кеңейтүү үчүн укуктук базаны түздү. Транспорт тармагында 16 мамлекет менен кызматташуу боюнча 54 келишимге кол койду. Деңизге чыга албаган өлкө үчүн жаңы коридордун ишке кириши тышкы экономикалык байланыштарды кеңейтүү жана айрым транзиттик багыттарга көз карандылыкты азайтуу үчүн маанилүү кадам болуп калат. Toward expanding foreign economic ties. The launch of the corridor will mean shorter routes, fewer bureaucratic barriers, and reduced dependence on individual transit directions. Uzbekistan has launched a green hydrogen production project implementing. Өзбекстан Сауд Аравиянын ACWV Power компаниясы менен биргелешип ишке ашырылып жаткан жашыл суутек өндүрүү долбоорун баштады. Өндүрүш Ташкент облусунун Черчек шаарында жайгашкан. Долбоордун кубаттуулугу жылына 3 миллион тоннага чейин. Долбоордун наркы $88 миллион түзөт. Анын демилгеси ACWV Power. 2023 жылдын 7 айынын Өзбекстан президенти Шавкат Мирзиеев жашыл суутек чыгаруу боюнча пилоттук объекттин курулушун расмий түрдө баштаган. Экинчи этапта жашыл суутектин негизинде жылына 500 000 тоннага чейин аммиак өндүрүү, ошондой эле кубаттуулугу 2,4 гигаваттка чейинки жеткен шамал паркынын курулушу каралган. Адистердин баамында альтернативдүү энергия булактарын натыйжалуу пайдалануу, Өзбекстанга жашыл суутектин негизинде минералдык жер семирткичтерди чыгаруу боюнча дүйнөдөгү алдыңкы өлкөлөрдүн катарына кирүүгө жана дүйнөлүк рыноктарга кошумча наркы жогору өндүрүмдөрдү жеткирүүгө мүмкүндүк берет. Countries in the world to produce mineral fertilizers based on a green hydrogen and supply high value added products to the global markets. Uzbekistan will assist Afghanistan in developing human capital for the mining sector. Өзбекстан Ооганстанга тоо-кен тармагы үчүн адамдык капиталды өнүктүрүүгө көмөктөшөт. Өлкөгө Ооганстандан 28 күндүк окутуу жана квалификацияны жогорулатуу программасына катышуу үчүн делегация келди. Даярдоо Ташкенттеги геологиялык илимдер университетинин алдындагы тоо-кен геологиясы тармагынын адистеринин квалификациясын жогорулатуу институтунда өтөт. Программа пайдалуу кендерди чалгындоонун заманбап ыкмаларын, коопсуз казып алуу технологияларын, экологиялык стандарттарды жана тоо-кен долбоорлорун башкаруу камтыйт. Демилге аймактык өнүктүштүктү чыңдоо жана коңшу өлкөнүн туруктуу өнүгүүсүнө көмөктөшүүгө багытталган. Мындай кадамдар аймактагы экономикалык өнүгүүгө жана саясий туруктуулукка өбөлгө түзүп, тоо-кен казып алуу тармагында кызматташуу үчүн жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачат. Окутуунун жыйынтыгында Ооган адистери алган билимдерин практикада, анын ичинде жез, литий жана сейрек кездешүүчү элементтерди кендерин иштеп чыгууда колдоно алышат деп күтүлүүдө. Knowledge in practice, including in the development of copper, lithium, and rare earth element deposits. Well, and that's all from my partner Bek. Giving the floor back to you. Thank you, Ojet. Let's continue.
Earlier this week, according to an Iranian government official, around 2,000 people are reported to have been... Иран өкмөтүнүн өлкөнүн маалыматы боюнча өлкөдө уланып жаткан нааразычылык акциялары учурунда каза тапкандардын саны 2000ге жакындады. Бештин айынын аягында башталган жүрүштөргө экономикалык кыйынчылыктар түрткү болгон. Бул Иранда соңку жылдардагы коомчулуктун нааразычылыгын жараткан эң ири толкундоолор. Тегерандагы массалык тартипсиздикке байланыштуу интернетке жеткиликтүүлүк чектелди. Расмий адамдардын маалыматы боюнча өлкө борборундагы тартипсиздик күчөп, бир катар мамлекеттик жана жеке менчик объекттерге зыян келтирилген. Ирандын премьер-министри интернетке болгон жеткиликтүүлүк бул абал толук турукташкандыктан кийин калыбына келтирилиши мүмкүн экенин айтып, байланыштын өчүрүлүшүнө катыштуу түшүндүрмө берди. ...be restored once stability is ensured. International reaction to the situation in Iran. Ирандагы чыңалууга эл аралык коомчулуктун көңүлү күчөдү. Дональд Трамп Вашингтон кырдаалды тыгыр көзөмөлдөп отурганын айтты. Иран бийлигинин митинг учурунда күч колдонуусун сындады. Ал эми европалык саясатчылар тартипсиздиктин гуманитардык кесепеттерине тынчсызданып, тараптарды сабырдуулукка чакырды. Иран бийлиги болсо өлкөдө абал турукташканы тууралуу билдирүүдө. Тышкы иштер министри Аббас Аракчи нааразычылыктар көзөмөлдө экенин айтып, Тегеран диалогго ачык экенин жеткирди. That the situation inside the country is stabilizing. Foreign Minister Abbas Araghchi said the protest was now under the control, adding that Tehran remains open to dialogue. We do not seek... Биз согушка каршыбыз, бирок ага толук даярбыз. Мен бир нече жолу айтканымдай, биз сүйлөшүүлөргө ачыкпыз. 3 айынын 10-унан баштап бүгүнкү күнгө чейин абалды толугу менен өз көзөмөлүбүзгө алдык. Situation has come under control. And now to the world news. The US Congress has introduced a draft bill referring to what it calls the possible acquisition of Greenland, arguing that the move is necessary to protect US strategic... Эми дүйнөлүк жаңылыктарга кайрылабыз. АКШ Конгрессине Гренландиянын сатып алуу мүмкүнчүлүгүн караган мыйзам долбоору киргизилди. Документтин демилгечилери бул кадам Кытай менен Орусиянын күчөп жаткан атаандаштык кырдаалында АКШнын Арктикадагы стратегиялык кызыкчылыктарын коргоо үчүн зарыл деп эсептейт. Буга чейин Дональд Трамп улуттук коопсуздугу үчүн Гренландияны сатып алуу тууралуу айтып, күч колдонуу ыктымалдуулугун жокко чыгарган эмес. Бул билдирүүнү Гренландиянын жергиликтүү бийлиги, ошондой эле жарым автономдуу аймакты камтыган мамлекет НАТОнун мүчөсү Дания четке какты. Европа лидерлери Данияны колдоп, Арктикадагы коопсуздук маселелери НАТОнун алкагында, анын ичинде АКШнын катышуусунда жамааттык түрдө чечилиши керектигин белгилешти. АКШ Венесуэлага кысым көрсөтүүнү улантып жаткандыктан, Вашингтон башка фронттогу чыңалуунун күчөшүнө туш болууда. Буга байланыштуу АКШ сенаторлору Конгресс аскердик кысым же аннексия аракеттерине бөгөт коерун. Мындай аракеттер эл аралык укукту бузаарын жана мыйзам жагынан жактырууну талап кылаарын билдирүүдө. To block any attempt to military coercion and annexation, warning that such actions would violate international law and require legislative approval. Greenland is especially strategically important for... Гренландия Орусия менен АКШ ортосунда жайгашкандыктан стратегиялык мааниге ээ. Арал АКШнын улуттук коопсуздук системасында көп жылдар бою маанилүү роль ойноп келет. Биринчи кезекте бул Орусиядан коргонуу жана анын аскердик күчүнө оздуктоо маселелерине байланыштуу. Дональд Трамптын сыны мени таң калтырды. Аскердик жылы Дания Арктика менен Гренландиядагы жаңы аскердик мүмкүнчүлүктөрдү өнүктүрүүгө 40 миллиондон ашык Дания кронун инвестициялады. Мындагы максаттардын бири АКШнын улуттук коопсуздугун камсыздоого салым кошуу. Эгер АКШ Гренландияны басып алуу үчүн аскердик күч колдонсо, анда Дания көп нерсе кыла албайт. Бирок мындай сценарий чындыкка дал келбейт деп эсептейм. Contribute to the defense of the US national security. Президент Касым-Жомарт Токаев Касым-Жомарт Токаев эл аралык лыжа спорту жана сноуборд федерациясынын президенти Йохан Элияшты кабыл алды. Жолугушуунун жүрүшүндө кызматташтыктын мүмкүнчүлүктөрү талкууланды. Мамлекет башчысы Казакстанда 85 миңден ашуун адам лыжа спорту менен туруктуу түрдө машыгарын. Өлкөдө заманбап спорттук инфраструктуралар бар экенин айтты. Йохан Элияш спортко колдоо көрсөтүү үчүн президентке ыраазычылык билдирип, казакстандыктар дүйнөлүк мелдештерде татыктуу өнөр көрсөтүп жатканына көңүл бурду. Касым-Жомарт Токаев өлкөдө лыжа жана сноуборд спортунун өнүгүшүнө кошкон салымы үчүн Йохан Элияшты 2-чи даражадагы достук ордени менен сыйлады. In recognition of the significant contribution to the development of sports in the Republic of Kazakhstan, President of the International Ski and Snowboard Federation, Karl Johan Martin Elias, is awarded the Order of Dostupy of the 2nd degree.
The site also discussed expanding cooperation in experience sharing, athlete training, coach education and officiating as Kazakhstan steps up preparation for Кышкы Олимпиада оюндарынын башталышына 1 айдан да аз убакыт калды. Тараптар тажрыйба алмашуу, спортчуларды даярдоо, машыктыруучуларды окутуу жана калыстык кылуу багыттарындагы ыкмаларды кеңейтүү мүмкүнчүлүктөрүн караштырды. Бул Казакстан курамасынын кышкы спорт олимпиадасына катышуу тарыхындагы 9-чу мелдеш болот. Милан Кортина олимпиадасы 16 спорт түрүн камтайт. Улуттук курама 10 жарышка катышат. Алардын катарында биатлон, коньки менен жүгүрүү, көркөм муз төйбө, шорт-трек, тоо лыжасы, трамплинден секирүү, фристайл могул жана фристайл акробатика бар. Милан менен Кортинде өтө турган олимпиадага 90дон ашык өлкөдөн 3000ге жакын спортчу катышат деп күтүлүүдө. Бардыгы 116 комплект медаль ойнотулат. 92 улуттук олимпиада комитети катышат. Алардын ичинен бир нече дебюттар да бар. Казакстандын намысын 35 спортчу коргойт. Улуттук команданын толук курамы ушул айдын соңуна чейин жарыяланат. Олимпиада бирдин айынын 6-сынан 22 аралыгында Италиянын бир нече шаарларында өтөт. Olympic will take place across several Italian cities. The opening ceremony on February 6 and the official launch of the Games will be run through the February 22nd. Global renewable energy jobs reached the historic... Өткөн жылы жашыл энергетика тармагындагы жумуш орундарынын саны тарыхый чекке жетти. Кайра жанма энергия булактары боюнча эл аралык агенттиктин маалыматы боюнча бул тармакта 16,6 миллион адам иштейт. Бирок бул жаңы жумуш орундарын түзүү темпинин басаңдашы менен коштолууда. Негизги фактор Кытай. Ал автоматташтыруу жана ири өндүрүштүн жардамы менен кубаттуулукту тездик менен көбөйтүүдө. Бүгүнкү күндө тармактагы жумуш орундарынын дүйнөлүк жалпы санынын 44%-га жакыны Кытайга тиешелүү. Казакстан жана жалпы Борбордук Азия жашыл энергетика тармагындагы жумуш менен камсыз кылуу деңгээли салыштырмалуу төмөн аймактардын катарына кирет. Айрена кадрларды даярдоо системасы өнүкпөсө, жаңы энергетикага өтүү барган сайын технологиялык жактан артта калуу коркунучунда экендигин эскертет. Risk falling behind as a key energy transition becomes more technology driven. A massive movie event dominated Hollywood earlier this week. The Golden Globe... Ушул аптадагы Голливудтун башкы окуясы Алтын глобус премиясы болду. Ал Оскар үчүн жарышты ким фаворит болору тууралуу алгачкы божомолду сунуштады. Кеченин башкы сыйлыктары салгылашуудан кийинки салгылашуу комедиясына жана Уильям Шекспирдин үй бүлөсү тууралуу Гамлет драмасына буйруду. Кеченин жаркын учурларынын бири эң мыкты актер сыйлыгын алган Леонардо Ди Каприо менен Джордж Клунинин басып өткөн Тимоти Шаламенин жеңиши болду. Netflix'тин Жин шайтан аңуулаган кей-поп ырчылар хитиндеги Golden ыры эң мыкты деп танылды. Жеңүүчүлөрдү 300дөн ашык журналист аныктады. Сыйлыктар 28 категория боюнча берилди. Премия тарыхында алгачкы ирет мыкты подкаст сыйлыгы ыйгарылды. Best TV series for the first time ever, best podcast. Ар дайым бир нерсеңизге ыраазычылык билдириңиз. Бул жөндө мага мурда кору кол кайтсам да, ушул жерде болгонума ыраазы болуу сезими менен кетүүгө жардам берчү. Ал эми бүгүнкү жеңиш сезими андан да таттуу болду дебесем, мен калп айткан болор элем. Ата-энем, келинчегим, мен сиздерди жакшы көрөм. Рахмат. Hong Kong will always be special place in my heart. Гонконг менин жүрөгүмдөн өзгөчө орун алды. Казакстандык теннисчи Александр Бублик ATP 250 турниринин финалында жеңишке жеткенден кийинки таасирлери менен бөлүштү. Финалда спортчу италиялык Лоренцо Музеттини жеңди. Турнирдин жыйынтыгы боюнча Бублик ATP рейтингинде 10-чу орунга көтөрүлүп, Казакстан тарыхында дүйнөлүк ондукка кирген биринчи теннисчи болду. Ошентип республика эркектер жана аялдар арасындагы теннис боюнча дүйнөлүк рейтингдин алдыңкы ондугунда бир эле учурда бар 3 өлкөнүн катарына кирди. Буга чейин мындай ийгиликке АКШ жана Италия гана жетишкен. Аялдар арасындагы жеке-мечеке оюндарда Казакстандын жогорку позициясын Елена Рыбкина сактап турат. 2026-жылдын башына карата ал WTA рейтингинде 5-чи орунду ээлейт. 2026 holds 5th place in the WTA rankings. Music from Kazakhstan and Central Asia continues to gain visibility on the global stage. And as a highlight of the week that reflects this... Казакстан менен Борбордук Азия музыкасы дүйнөнү багындырууда. Буга эңиликтен Colors шоу долбоорунун жаңы чыгарылышына чыгышы далил болду. Colors бул ар кандай маданият менен музыкалык багыттагы артисттерди жарыялаган YouTube каналында 8 миллиондон ашык катталуучусу бар дүйнөгө белгилүү музыкалык платформа. Эңилик менен кызматташуу долбоордун командасы ырчы менен байланышкандан кийин башталган. Видеого тартуу иштери чет өлкөдө
өтүп, Colorстун фирмалык минималисттик форматында аткарылган. Платформанын кураторлорунда артисттерди тандоонун конкреттүү критерийлери жок. Долбоор ар кандай жарандардагы жана маданияттагы аткаруучуларды камтайт. Бирок ырчынын айтымында команданын көңүлүн анын уникалдуу үнү жана казак тилинин тартымдуулугу болушу мүмкүн. Colorс'та өнөр тартуулоо үчүн Еңилик People аттуу композицияны тандаган. Бул анын дебюттук чыгармасы жана репертуарындагы таанымал ырларынын бири. Her debut release and one of the most personal songs in her repertoire. Бүгүнкүгө мына ушулар. Казакстан жана Борбордук Азия тууралуу негизги жаңылыктарды бизден таба аласыздар. Өлкө тууралуу дагы көптөгөн атайын долбоорлорду Silkway телеканалынан көрүңүздөр. Биз менен бирге болуңуздар жана кийинки аптада көрүшкөнчө.